мен түшініп атам, баятан бері айрымдардың сөзін ұғып атам, Құдай тілегіңерді қабыл қылсын. Тыныштық үшін, уылыңарды үшін, іште берете тұрған адамдар үшін доғышыңарды бергіле. Алданбағыла, сатылбағыла. Сатылбағыла. Иманысы сатып жіберіп, араңдан сөрге тірілік қылып қалдық. Емі иманды қайтара алады. Арам жолға барбағыла дегені бұл. Қымбатты туғандар. Қасиетті Талдыбұлақтың жашоочылары, ечен баатырларды батырған, ечен баатырлар шыққан. Жеріңіздерді асыл тұқым завод еліңіздер, атыңыздар алысқа кеткен. Қасиетті жеріңіздерге, қасиетті еліңіздерге бүгін жарық мағдай менен келіп отырабыз. Илгери үміт менен келіп отырабыз. Мен 30 жылдан ашық областық телевидениеде иштедим. Қанша губернаторларды, қанша хакимдерді көрдім. Мен бардығын таразалап, менің алақанымдан өткендей бардығын қалыстап өттім. Иман, ызат, қайырымдылық дегенде дастан ислам көтеріп шыққан шынында. Іштермандықты елге сөз берді, атқарғанды Искендер Ырысбекович ұланып кеткен. Мынау ошондой ағаларының жолын жолдоп, еліне бел шешпей еңбектенген Марат Молдонович менен келгенде, ең алды келгенде бір жөнөкөй бір қара бала келді, тубураңдап чуркап, тигин айтып, муну айтып, анан елдің арасында кантип сиңип кеткенин билбей калды. Өзү да элдик болуп кетти. Анан ошондуктан бекеринен ушу элине, жерине күйүп, эчен жылдап иштебей калган БСРларды тазалап, элдик ашар жолу менен канчалаган эмгектер жасады. Айлыбыздарга жарык кирди, түнкү шамдар күйдү. Көчөбүздөргө жанагы өтмө жолдорго баарына светофорлор коюлду. Ушунун баардыгында Марат Молдоновичтин эмгеги бар. Башкасын коюңуз, Ак үйдүн өзү эмне акыбалга келип калды эле. Бүт үстүнөн бери жаңыртты. Адамды иш ордун көрүп туруп, анан сөзү менен өзүн баалаш керек. Мына ушундай иштин башында ушу Марат Молдонович жүрдү. Биздин балабыздай болуп чуркап жүрдү. Энелик, агалык, аталык сөздү айткан сөзүн бирөөнү да четке каккан жок. Баардыгын туура көрдү. Энелердин ою менен да эсептешип, аталардын, агалардын сөзү менен да эсептешип, эл менен, жөнөкөй адамдар менен да эсептешип, айыл өкмөттүн ар бирине жетчи. Иш истили эртең менен саат 8-ден 9-га чейин барып тапсаңыз таптыңыз, таппасаңыз таппай каласыз. Анткени бул киши дайым аймактарда жүрчү. Элдин арасында жүрчү, элдин ичинен өскөн, эмгекчил балабыз. Бизге бир эле өкүнүчтүүсү ушул жасаган ишин аягына чыгып эле реформа болуп кетти, бийликте которулуп кетти, алмашып кетти. Бирок Мараттай болуп бел чечип иштеп бере турган адамдарыбызды бекер алып кетти. 80 адамдын, аялдардын, энелердин атынан президентке кат жаздым мен, журналист катары. Фейсбукка чыгардым. Канчалаган активдер, канчалаган аксакалдар кат жазды. Бирөөнө да жооп болгон жок. Эми бийлик деген бийлик экен, бардыгы алмашты. Бардык нерсени байкаш керек, бардык нерсе кадрлардан башталат. Жергиликтүү кадр бекем болсо, ажоонун тактысы да бекем болот. Жергиликтүү бийлик элди бекем кармай алса, элинде тартип болсо, элинде ийгилик болсо, анда ажоонун тактысы бекем болот. Ошондуктан ынтымакты жерден башташ керек. Жергиликтүү жерде бийликти эл өзү тандап алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк берсе, депутат кылбай эле кайра губернатор кылса биз макул элек. Мен ушуга макул элем. Сиздер кандай ойлойсуздар? Депутат болбой эле ушул жерге келип ишинин программасынын аягына чыксын. Биз ушу атаандашпай эле ынтымакка келип, ушул ажоонун программасын дагы, элдин мүнөзүн дагы бардыгын аткарган элдик уулубузду колдойт элек. Чынбы? Балдардын кадамына ак жол, ийгилик болсун. Мен дайым ушундай айтат элем. Ак жүргөн адамды өзгөрткөндөй, ар бир үйдө үй бүлөнүн башчысы өзгөрткөндөй, ар бир жерде ушундай ынтымак болсо, иш болот. Саламатсыздарбы? Силер менен жүз көрүшүп атканыма сүйүнүп турам азыр. Элим ас болсо да, зато канизоводдо турабыз барыбыз. Мен баягы билесиздер, ыйгарымдуулук өкүлү болуп шайланганда, действительно элдин арасынан чыктым. Анан ошо ырымдап, ушул Талдыбулактан баштадым эле ишиме. Анан азыр кеп могу элдин азында эмес, элдин жүрөгүндө. Бүгүн мүмкүн жетпей калган чыгар. Биринчи иш чарабыз. Эл көбүрөөк болсо, көбүрөөк жүрөктөгү сөздөрдү айтат элек. Бирок ушуга да Кудайым тобо дейик да. Мен силерге өзүмдүн программамы, кылган нерселерим көп. Мынакей Мөнүр атабыз айтып берди. Чогуу иштештик. Мен ыраазычылык билдирем. Кече бир чал Мөнүр аке,
чогуу иштедик эле, балаңыз болуп калдым эле, мага уялбай элге чыгып алып жүрө аласызбы десем, эртең менен 9-та жолугабыз деп, мынакей жанымда туруп, канымжан эжем отурат, ушу жанымда жүргөн, мага акыл айтышып, ушу киши мага элдик губернатор деген наамды эл Талас районунун элин тияктан чакырып аксакалдарды, ошо ыйгарды эле. Ошондо мен да сөз бергем, иштеп берем ушу элиме деп. Анан иштегенде баарын өзүңүздөр телевизордон көрүп аттыңар, тынган жокмун. Бул эл меники Таластан баштап, сиздер менен кошулуп чогуу ынтымакта канча деген иштерди ишке ашырдык, канчалары калды. Жаңы айтып кетип атат, эң биринчи ишим баштаганда ушу чоң капкадан баштадым, коррупциядан. Азыр айтышып атпайбы? 30 жылдан бери мындай болду. Жок, биз аны 18-жылы аткарып койгонбуз. Ошол жерде 11 миллион сом түшөгөн, билесиңер, азыр барып текшертсеңер болот. Экспорт, импорттан кирип чыккандан акча мамлекетке. Ошону 6 ай согушуп жүрүп, СМБ, прокуратура, баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңине кол чыгар, алар мени угуп, мени колдошуп, 2018-жылдын аягында 143 миллионго көтөрдүк ошону. 2019 жылы 174 миллионго көтөрдүк. 2020 жылы уже үйрөнүп калып баары 200 миллиондон ашып калган. Ошондо биз Талас эли ошол посттон мамлекетке бир 600 миллионго жакын акчаны бир эле посттон тапшырып бердик. Бул деле ошол жерде иштеген жетекчилер, команданын эрдиги десем жаңылышпайм. Адан тышкары мына бизде айыл чарба Талас областы. Эмне керек дейт? Барыга билесиздер, жылда жаңы жылдан кийин силер менен отчеттон алчым өзүмө наказдарды. Может, мен билбейм, бир 70%-ын аткардым болуш керек. Ошо фонддор менен, башкалар менен жүгүрүп жүрүп. Аны аткарып, ошо БСРлерди мага көбүнчө айтчы. Талас районунда канча деген БСР тазаланды. Область боюнча 78 БСРдин 40га жакын БСР, бир эки чоң БДРди ашар жолу менен кылдык. Ошол ар бир БСР, БДРлер ушу 30 жылдан бери жазылып келчү экен мамлекетке. 2,5 миллион берсеңиз, биз ушуну оңдоп ишке беребиз деп. Биз ошону мамлекеттен 1 сом сурабай, айыл өкмөттөрдө акчасы барлар 250 миң, 300 миң сом соляркага чыгарып, элим менен чогуу элим колдоп, ашар жолу менен ошолорду ишке бердик. Канча деген каналдарды жасадык, өзүбүздүн жок күчүбүз менен, мамлекеттен сурабай. Анан кээ-бирлер айтып коет, ушу мамлекет берген акча менен кылып алып, мен кылып атырмын деп. Мен 3 жылдын ичинде ушу биздин спикерибиз Дастан Арсыбековичке кирип отуруп, өкмөткө кирип отуруп, жана араб, түрктөр келип көрүп аттыңарды, канча деген фаптар, мектептер, садиктер 1 миллиардга жакын инвестиция киргиздим. Бунун баары чындык, текшерип көрсөңөр болот. Аны көрүп аттыңар телевизордун ачылыштарында, ошолордун да көбү калды бүтпөй. Эң негизгиси ono кичи капка бар. Ошо кичи капканы 10 жолу өкмөткө кирип жүрүп, жогорку кеңеште министрлер менен ошону доказывать этип отуруп, ошо Казакстанга барып сүйлөшүүлөрдүн негизинде кичи капка ачылды. Азыр ошону аягына чыгарыш керек, пост салып. Ада силерге жеңил болот. Но Талас Тарас Суу Самыр жолунун экинчи этабына киргиздик. Баягы чоң капкадан кайрылбай, Жамбылдын поворотунан илгерки жол жүрсүн деп. Ал Кудай буйрса ачылды. Бизде эң негизги ушу Таласка эң керектүү Маймак станциясы жабылып калган 30 жылдан бери. Ошону ачканга жетиштик ушу мен иштеп турганда. Ал жерде билесиздер, Маймактын айыл, кичинекей айыл, жарымысынан көбү 40%-тен ашык эли Казакстандын гражданствосын алып алган. Эгерде биз ушул темпте тура берсек, жана Крымдай болуп, бир күнү казактар келип сурамак, элдин баары биз текеген жерди бергиле деп. Биз ошол станцияны ачканга жетиштик. Ада чоңой болгон жок, канча деген отурумдар болду. Ошону спикер менен чогулуп, Дастан Арсыбекович экөөбүз, ал Казакстанга аны ачтык. Ал эмнени берет бизге? Азыр ошол жерге бир жанагындай кампалар логистикалык салынса, келечекте мына Канизовдун картошкаларын апарып ошо холодильникке салып коюп, ал жана темир жол, Бишкектин темир жолу Казакстанга Лубой аркылуу кирет. Лубойду жаап койсо кире албагат. А биздин темир жол, Казакстандын темир жолу, биздин жер менен да алар жаап албайт аны. Дүйнөнүн булуң бурчуна биз жөнөтсөк болот. Ошону ачканга жетиштик. Канча деген могу аксакалдар, мүнүрөкүлөр келип айтат мага эртең менен. Жаңы айтып атпаймынбы, эртең менен 8-тен 9га чейин аксакалдар келип, чай ичип, батасын берет, идеяларды айтат. Канча деген могу Таласта каналдарды жетиштик тазалаганга. Ошон үчүн быйыл биздин элибиз суу жок кезде, мен ойлойм, бир 2 жолу жөн эле суу карап алыш керек. Баштан аякка чейин. Бул да чоң менет. Элим менен кылган менеттер булардын баары. Мага мен кыдырчым элди, элге чыкчым дайыма. Ошондо жүргөндө кээ бир механизаторлор айтып калчу, "Маке, мону кылып коюңузчу, десем карасаң жакшы нерсе жасап салчым." Элиме рахматын айтчы. Биз 18-жылы 2000 жумуш ордун түздүк. Азыр мына силерге билинбейт. Бирок
Талас областына чачканда 2000 жумуш орду деген көп. Канча деген ишканалар курулду. Инвесторлар өз үстүн таластыктар. Алар да курабыз деп курабыз эмес экен. Ошо кезде чакырчым телевизордон айттым, келсин ким курам деген мага деп. Келгенде жана архитектура, госрегистр дегендер ойнотчу экен, эртең кел жүрсүн. Ошолорду отургузуп жанына. Бүт документтерин бир күндө колуна алып берип, акимдерге тапшырма берип, кум жемесине чейин жардам бергиле, энергия материалдарын бар. Курсун деп, ошо кургандан кийин анысында кутулуп, ошо байкуштар мен таластык бир туугандарым. Канча деген ишканаларды курду. 19-жылы 2400 ишкана жумуш орду пайда болду. Бул билинбейт эми 256 миң элдин арасында. Бирок ошондой иштер болду. Дагы келечекке койгон пландар айтып атпайм азыр. Чоң капканы бүтүрүш, кичи капканы бүтүрүш керек, Маймак станциясын. Анан ушул ар бир айыл эле жок дегенде мага берген наказдарын 2ден 1ден бүтүп атты. Аны өзүңүздөр көрүп атыңар. Бул мактаныч эмес, бул чындык. Эң негизгиси 1,5 жыл иштеп калдык ушул 3 жылдын ичинде. 1,5 жыл мына илдет менен күрөштүк. Илдет билинбей келди. Бүт жерде кыйын болду. Ошондо элим менен чогуу, мен элиме ыраазымын. Ошондо элим колдоду мени. Бир жакадан баш бир жеңден кол чыгардык. Ушул жерде мына канизоводдо көрүп аттыңар, 2 күндүн биринде ушул жерде кыйкырып турдум. Достук бар. Ошол кезде биздин врачтарыбыз дайын эмес болчу. Ошол 85 күндүн ичинде врачтарыбыз дайындалды. Элдин жардамы менен больницаларды ордуна койдук. Бүт жакшынакай кылып, Кудай сактасын, анан кийин өкмөт ачкандан кийин илдет бизге кирди. Бирок ошол кезде биз күрөшкөнгө дайын болдук. Канча деген областтарда элдер дүнүйө салып атышты ошо оорунун негизинен. Биздин талас бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп баарыбыз бирге, айыл өкмөт башчылары, айылдык кеңештин депутаттары, акимдер, эң астында мен туруп кыздар менен чогуу күндүр биз уктаган жокпуз, силерге билинбейт. Күндүр жүрдүк ошол жерде. Ошо элибиз сактап калайык деп. Биз аткардык өзүбүздүн милдетибизди башка жакка караганда. Силер таластыктар сыймыктанып аттыңар. Дүйнөнүн баары айтып атты, талас деген область бар экен. Анын баары жөн эмес, анын баары ушу биздин, ошол жетекчилердин, мен менен жүргөн команданын чоң мээнети болду. Биз иштедик ошону элибиз үчүн деп. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мынакей шайлоого баратабыз. Бул кылынган иштер, кылына турган көп иштер бар. Менде канизоводдон баштап Кайнарга чейин ар бир арык, ар бир канал каерде эмне кылыныш керек, менен мага суроо деле берилбейт болсо керек. Мен баарын көрдүм, билем, кыла турган иштер бар. Эми азыр аксакалыбыз айтып кетти, шайлоо келатат. Азыр президентибиз да туура багыт менен ар бир адам шайлап ал, ар бир фамилияны деп 54 чыгарды. Адына мандатный болуп кетти. Адына мандатныйдан да биздин эр азаматтарыбыз баратат. Партиядан да баратат. Мен силерден суранам, ушул жерде отурган 50 киши отурсуңарбы, хотя бы. Силер ушу жүрөгүңөр менен ойгоңгула, тазалайык, аз оңолоюк, оңолууга кетейик. Мени шайлайсыңарбы, же башка бир кыйын таластын эр азаматын шайлайсыңар, бирок татыктууну шайлагыла. Бул эртеңки биздин келечегибиз. Мен ушунча жүрүп, ошол команда менен мээнет кылып, уш таласка көп иштер жасаганга жетиштик. Ошолордун аягына чыгарышыбыз керек, силер менен чогуу бирге. Мен ошол жерге барып калсам, Кудай буйрса, таласым үчүн талашам, Кыргызстан үчүн талашам. Ага менин акылым да, күчүм да, мен муну айтпай деле койсом билет, баарыңар эле билесиңер, иш менен көрсөттүк. Таза болсун шайлоо. Акча таратышат, билбейм таратабы, бирок таратпаш керек, аны да азыр ушундай кылып койду. Жүрөк менен биз азыр ушу мен да балам чоңоюп калды, неберелүү болуп калдым. Ушул жерде отурган баарыңардын балдарыңар бар. Ошо келечек үчүн шайлайык. Кыргызстандын келечеги үчүн шайлайык. Татыктууларды шайлап берсеңер, эртең биз силер менен күрөшөбүз. Кече кээ бир туугандар айтып атат, депутат болгондон кийин эле көрбөй калабыз деп. Мен депутат болсом, ар бир 3 ай сайын келип мен сөз берем. Мен адан удовольствие получаю эл менен чогуу жүргөндө. Уш таласка келип ар бир райондон хотя бы бир күндөн элди кабыл алганга жетишем. Ошолордун көйгөйүн баягы мен губернатор болуп иштеп аткандай, муну бүтүрө алам, муну бүтүрө албайм, муну көрөбүз деп, ошо көйгөйлөрдү көтөрөм. Көрөсүздөр аны. Эгерде Кудай омин деп коюп, ошол жерге барып калса. Мен ишенем силерге. Силер ушул жерде отуруп туруп, ушунча отурган киши да хотя бы кудаларыңарга айтасыңар деп, туугандарга айтасыңар деп, ушу биздин балабызды колдоп берейик деп. Мен ырым кылып ушул жерден баштадым, канизоводдон. Баарыбыз чогуу бир жеңишке жетип, Кудайым колдоп, ушу Айкөл Манасаттан жерлеген касиеттүү талас жергесин кийинки муундарга биз жакшынакай кылып өткүзүп беришибиз керек. Мен жардам берем, ушу губернаторго да келип жардам берем. Ошол акимдерге деле келип жардам берем. Ошол биз кылган иштерди аягына чейин чыгарып, биздин талас Швейцария эмнеге болбош керек, биздин балдарыбыз эмнеге жүрүш керек чет мамлекеттерде. Ошолордун үстүнөн биз иштешибиз керек азыр.
Азыр жүрүп атат, бүт баарын азыр интернет аркылуу сиздерге берет. Программалар көп. Мына ишеним деген партияны тандадым мен. Ишеним деген азыр биздин бүт көп улуттуу кыргыз эли азыр ишенимге муктаж болуп турат. Ошол ишенимди биз берейик элибизге. Ошо менен иштейик биз. Эми мен сырттан келген жокмун, башка жерде силердин араңыздарда жүрүп губернатор болуп эми ушул жака аттанып атам. Мен губернатор жогорку кеңешке аттанганда да мына турат, аксакалдар турат, апалар турат, командалар. Баары мага айтышты, сен барышың керек, эмне эми чатып аласың ошол жерде, ишиң көп, аягына чыгарбайсыңбы деген сунуштар менен мен азыр жогорку кеңешке аттанып атам. Урматтуу туугандарым, мен ишенем силерге. Силер колдоп бересиңер. Ошол жерде отурган мынакей орто кичүү муундун өкүлдөрү отурат, апаларым, эжелерим, карындаштарым отурат. Ушу Канизаводко деле мына кылбар десе болбойт. Мен губернатор болуп элек деп ошол жерде барбаш керек. Nerede инвалиддик жаш балдардын эмесине. Кел айлыгына чейин келип берип кетчи. Тамагын алып келип берчи, Марс досума көчөргө келип. Андай күндөрдө болгон, анан ыйгарымдык өкүл болгондон кийин канча возможностьум болбой калды, бирок башка жагынан жардам берип атат. Мына кымбат акчем келди, мен сүрөт милип турат, рахмат ушу илип коюптур. Ушуну бир жер бар экен, бөлдүрүп отуруп, ушул жерин кылдырып берди. Мен ойлойм, бер деле иштеп кетет. Ушул жердеги эжелер, карындаштар иштейт. Бирок будан да көбөйтүшүбүз керек биз азыр ишканаларды. Мен ага ишенем, кыла турган нерселер бар. Биздин таласта башка областтарга караганда бүгүнкү күнү потенциал чоң, акча деле бар. Ошону туура пайдаланып, силер менен чогуу биримдикте иш кылсак, биз өтө чоң жеңишке жетебиз. Бизди Манас атам арба колдосун, ушул жерде отурган апаларым батасы колдосун. Мына каным жана эжем отурат. Ушу киши берген эл чогултуп мага, элдик губернатор. Ошондо мен жүрөгүм дирилдеп кеткен. Алмай алыш оңой эмес. Мен көргөн эмесмин, таласта эл чогулуп бир губернаторго элдик губернатор деген наам берген. Мен ошону билбейм, колуман келишинче акча актадым болуш керек. Ошон үчүн ушул эжем менин жанымда турат. Мына Мөнүр апам жанымда турат. Анан билбейм, силерге ишенем элиме. Бүгүн 30 киши болсок, эртең 300 киши болоюк, бүрсүгүнү 3000 киши болуп туруп ушул жерден колдоо көрсөтүп бергиле. Мен силерди уят кылбайм, кылган да эмесмин уят. Кээ бирлер айтып калышы мүмкүн, азыр ушундай болот, шайлоодо ар кандай жаман нерселер менен кирет. Мен андай менен барбайм. Азыр мынакей одномандатныйдан 2 округ партиядан көрүп атсыздар. Биздин партиядан Дамира деген эжекем коюп атат, аялдар квотасынан Манас айылынан тааныйсыңар, ада жакшы эже. Анан мен чыгып атам, Талас зонасынан. Анан терде мынакей Эмилеке кетип атат, силердин айылыңардан Мухтар кетип атат. Анан силер неме кылбагыла? Биз Мухтарды шайлайбыз, же Эмилекени шайлайбыз, же Бакытты шайлайбыз деп бирөөнө жашап. Бу жерде азыр 2 кишини шайлайсыңар. Одномандатныйдан бирөөнү тандагыла, партиядан бирөөнү тандагыла. Мен ойлойм, партиядан элим мени колдоп берет деп. Мени элим чакырып, элим чыгарып атат. Эгерде жана көр тирлик деп койбоско, курсагым ток, 4 балам бар, бакканга эң 2 балам чоңоюп калды. Нормально жашаганга мен акылым да жетет, мүмкүнчүлүгүм да жетет, кетмек. Бирок ушу баштаган иштерим аягына чыгарайын деп, элим менен чогуу, сиздердин ишенимиңер менен ишенимиңерди актайм деп алдыңарда турам. Мен ойлойм, мен дагы бир жолу айтып кетем, ишенем. Ушул жерде отургандар эле Куда сөйөк туугандарыңарга айтып мени колдоп берсеңер, биз жеңебиз. И келечекте талас оңолот, дагы гүлдөйт. Семен завод салынып калса болот эле деген ойда. Бизге бул ушу чоң көйгөйдө эл көбөйүп атат, бала чага көбөйүп атат. Ар бир отургандардын баардыгы 3-4төн балдары бар. Бул эң чоң көйгөй, ошол сураныч ошону. Ошону унутпай жазып коюңуз. Рахмат. Сиз айтып аткан көйгөй уже таласта чечилип калган. Жакшы бетонный узел бар. Ушу биз баштаганбыз, жерлерди бөлүп койгонбуз. Азыр таласта 5 кабаттуу үйлөр салынып баштады. Менин да тилегим болчу бир 9-10 кабаттык үйлөр деп. Азыр ошону немеси жүрүп атат, баада коомдук ууга койгон, таласта 9 этаж, 5 этаждан өйдөрөк болсун деген. Коомдук уудан өттү, эгерде азыр мамлекет чечип бере турган болсо, биздин Эмилекеге окшогон строительдердин баары келет да даңкылдап таласка үйлөрдү салып башташат. Сатышат эми аны билесиз. А так сиз айткан бетонный узел жаналардын баары у нас есть талас. Мен ошону 18-19 жылдары мен да сизге окшогон курулушчу болгондон ошо жанагы неме бар го, магазин. Алтын казыктын баласы менен сүйлөшүп, алар уже турецкий оборудование полный, анда 2-3 оборудование. Таласта анан проблема жок. Только курулуучулар акчасы барлар келсин да сала берсин. Биз условияны түзүп койгонбуз. Мурат Алиевич көп жылдан бери иштеп келет, билебиз. Жакшы, мына жана да айтып калды. Мына пандемия болгондо Канизаводдун башына жапканда, пандемияда Канизаводдон гана көп чыккан жок. Башка жердин баары чыгып атат.
ишиңизге ийгилик. Муну ат салыш сөзүбүз мен штабын азыр Мамбеталиев аксакалда көп жакшы сүйлөдү. Эми баягы багынан дейт, бак берсе чукай бериңиз, бирок жардам бериңиздер. Бул жерде көп проблемалар бар. Не десеңиздер, жаш биздин балдар, менин 10 балам бар. Азыр мына жерден участок ала албай жүрөм. Эмне десе эле айтат, эме боло элек дейт. А болбой атып эле мына көчөгө толуп калды. Кандай эле мына мен 10 жылдан бери арызымды жазып жүрөм. Чындыкпы? Жеңисинен желип атат. Анан жана партияга карайсың. Мен партияга вообще неметпейм. Бирок партия нормальный болсо, иштей турган адам. Туура айтат. Мына мен 10 жыл ушул жерде 60га чыктым. Балдарым бар талаалап жүрөт. Бир участок ала албайм. Заявление жазганыма 10 жыл болду, айыл өкмөткө барсаң эле айтат. Анан эле беребиз дейт. Ошол жагын бир жакшылап карап берсеңиз. Мен сиздин ишиңизге 1000 мәртебе кошулам, ак жолго алайын. Буюрса бак берсе колдоп беребиз. Ушул көйгөй менде да бар, Мурат. Рахмат аке. Эми могу азыр жаңы президентибиз Садыр Нурбалиевич баягы биз уктук азыр акимдерге бийликти берип атпайбы? Ошо менен кошуп жана трансформацияны да берип атат. Эгерде Кудай оомун деп калып биз шайланып барып калсак, ошолорду контролдоп, мындай акем айткандай проблемалар Таласта бир 3,5 миңдей киши очередте турат. Таласта эми мындай кете албайт шаарда, өйдө кетет. Но айылдагы көйгөйлөрдү мен сиз айтканды мен өзүмдү айтчым, губернатор болгондо президентке да айтчым, азыр кылабыз деп жүрчү. Баягы мурунку захват кылып үй салып алган жерлерди 95-жылга чейин бербейди аз трансформация. Азыр буйруса берилет. Анан ошонун үстүнөн биз контроль кылып, эми ар бир адам алып үй салыш керек укуктууда. Ошонун үстүнөн действительно иштейм. Мен бул көйгөйдүн баарын билем. Могу жеринде мен азыр ар бир айылга барып, каерде канча адамга үй жетпейт, канча байкуштар 10 жыл, 15 жылдан жүргөнүн билем. Губернатор болуп турганда ошого саал кол жетпей атты. Эми азыр Кудай буйруп парламентке барсак, это вопрос мен ребром эле коем, бирок мен барганча деле бул чечилип калыш керек. Assalamu alaikum, hurmatli opalar, apalar. Assalamu alaikum, hurmatli Мурат Мураталиев. Эми жаштардын атынан мен да ушул Ак Коргон участогунан айылдык кеңештин депутаты болуп 5 жыл жүрдүк да. Анан чынында азыр биз агитатор деле эмес, болгону ушул келдик да. Жолугушуу болот дегенден Коргондон бери келдик. Чынында келгенде азыр атабыз айтып атат, баарыбыз эле нааразы болуп атабыз, аз болду депчи. Анан сиздердин партияңызда да мындай ишеним экен да. Кыскасы буну ачыгын айтканда ишеним жок кесе болуп калды да парламенткечи. Кандай деген аттар, жаман аттар коюлду. Ишеним жок да. Эми сиздин ошо ишиңизге ийгилик, сиздин эми тааныйбыз. Кандай кызмат кылгансыздарды айтып отурушат, тарыхта жаза дейт баарына. Ал эч унутулбайт да. Сизде эми ачыгын айтканда мындай ишеним бар да. Ишеним ар бир адам бийликке келиште бир өзүнө ишениш керек экен да. И анан дух болуш керек экен да. Бир эки сапат болмой ал адам уже кызматка барбай эле коюш керек да. Дух деп эмне айтам, канча деген пандемияда чогуу болдук, көп нерселерде чогуу мындай сиздин ишиңизде күбө болуп жүрдүк. Көп киши кыла албай турган нерселерди кылдыңыз. Ал ачык сөз да. Мен колдойм жеке мен өзүм да. Мен өзүмдөй сөз бердим. Мен ушундай жаштарды да ушундай үгүттөйлү, келе алып бер, анан өзүңдүн каалаганыңа салып бер дегенде токтотолу. Келип биз ушундай бир ишеним көрсөтөлү бир адамда. Ортого алып чыгалы. Аксакалдар турат, жаштар турат, ортодон ушуну көтөрүп чыгам, иштей турган адам депчи. Кудай буйруса эми ишеним болот, бар. Жеке өзүмдөн өзүм үчүн жооп беребиз ар бир адам үчүн. Шайлоо эми бул тандоо экен. Элиме да кайрып кетмекчимин. Жаңылбай, алданбай тандайлы деген да. Анан эми ошол алда аталарыбыз, эжелерибиз айтып атат, биздин эми айтып отурсаң арман көп да. Сөз Сакогория деңгээлинде жашайбыз. Жардам жагынан дагы мындай биз Ак Коргон участогу болгондо сиз деле билесиз аны. Сакогория деген бир ошого толук биз кирбей калганбыз, ал көйгөйүбүз бар. Ада ошо жогорку кеңештен, президенттен чечиле турган нерсе. Аны да мына ойго алып кое турган нерсе да. Дагы көп нерселер бар. Анан эми мен ошону айтып өтөйүн, сизге азыр эстеп калдым да, ошол жай боюнча дагы.
Биз ошондо кеңеште депутат элек барып көпүрө тарашуубуз бар эле да. Сиздин учуруңузда сотого түшүп, билесиз аны. Ошол бакылапка ошо милдеттеме да алган аларчы. Мына ошол көпүрөбүздү таптырып элдик ачык эле да. Эми ошо соттошо турган маселеге болуп калган, бирок ага жеткен жокпуз эми. Бир жерде отургандан кийин сууну ичип аткандан кийин. Приказы менен сотто эч ким арыз эч ким. Анан эми ал ошол кезде ошондой болуп калды да. Анан биз эми мейли давай деп, анан берге бир көпүрө салмак. Эми ошону ойго алып коюшубуз керек деген ойда мендечи. Эми алардын да баары унутулбайт. Эми эл деген бул 100 жылда да козголо бере турган маселелер да, билем майра чүйдө. Бирок бизге керектүү нерсе да алдагычы. Ошол баарыңарга ынтымак каалайм, ынтымак болгон жерде ырыс болот дейт. Айтып өтүп го, бир өзүн өзү сыйлаган, өзүн өзүн караган адамга башка бирөөнү карайт депчи. Анан ошондой адамдарды татыктуу шайлап алалы, колдон келсе. Ошого ынтымак каалайм баарыңыздарга. Рахмат. Жанагы немени, иним. Жана сен айткан вопросторду көпүрө менин эримде турат. Сурадым, баягы кечээ губернаторго да кирдим. Аны биз жер үй менен чечип, жана шайлоо деген бүтүрүп берем деп, пандемия болду, аяк менен неме кылган жокпуз, Кудай буйруса, анын үстүнөн иштеп ошо көпүрө. Ал көпүрөнү да салганда бул жанагындай мага каттуу айтпаш керек бул жөнүндө. Ошо кезде ошондой неме болуп калды, билесиң го. Бир жумада көпүрө салып, ошол жерде Талас району элин барын 26 000 гектар жер алып берип, чүй менен сүйлөшүп. Ошол жака өткүзгөнбүз. Анан бул көпүрөнү берге айткандан кийин улан салабыз, тигилер сөзүн беришкен салып беребиз деп. Анан мондой болуп калбаду. Эми Кудай буйруса, аман эсенчилик болсо, өтүп кетсем, ал көпүрө мага дайыма эле чалып турушат, билем ал көпүрө. Мен таза ошол көпүрөгө бир карыз болгондой болуп калдым да, бирок ошону бүтүргөнгө аракет кылабыз. Эми чыдап тургула. Эми революция да болуп кетпеди. Ошол жерден алып салды. Эмесе коронавирустан кармалып көп иштер калып калды. Анан жана сен айткан маселелердин баарын колдой кылабыз, анын баарын. Кылып эле келгенбиз. Эми нерден претензия койгон аз. Берги көпүрө тияка коюлуп калса, зато канча райондун эли өттү ошол жерден. Биздин элибиз бөлөк эмес. Берден болбой калса, терден болот. Ошолордун баарына аз чогултуп келип туруп бир жакшы кыла турган ойго келебиз. Анан сен айтып койсуң эмелерим боюнча. Мен азыр тиякта отурбайм, мен келем ушул жерге. Жок дегенде Кудай буйруп өтүп калсак, 3 айда бир келип, мурункудай эле бай айылдарды кыдырчы эле ошондой наказ алып, же бир райондо отуруппу, ушул жерден чечебиз. Анан тияктан барып сүйлөшүп алып, элчите болуп барып туруп вопросту чечкенге кудуретке жетет. Ошондо менин жанымда болосуңар баарыңар. Кудайым буйруса, ар бир айыл көйгөйү менен. Колман келишче эле чечип атып, мага азыр претензия койгон өтө туура эмес болуп калат. Баарыңар билесиңер, канча иштерди чогуу жазадык сиздер менен бирге. Ишибиз вроде жакшы эле болду болуш керек деп ойлойм да. Саламатсыздарбы, урматтуу Канжыбут элинин тургундары. Марат агайга айтып кетти элем. Ишиңизге ийгилик, сапарыңыз байсалдуу болсун. Марат байкенин аркасы менен бизде швейный цех ачылып, жөн туткан станокто келди. Кудай кааласа бир топ эле келиндер иш менен камсыз болуп калды. Ушундай иштерди көп эле аткарып келген Марат агай. Дагы эле аткара берет деп ишенем. Марат агайга аларым ишине ийгилик, сапар байсалдуу болсун. Сапар байсалдуу болсун. Иштеген ишини баалабасак, анда кийинки күнү биздин өзүбүздүн келечекте балдарыбызга, башка небере чөйрөбүзгө оордук келе берет да. Оордук келе өзүбүзгө эле кичине деле бир нерсени айтып коеюн. Мен деле ушул айылдын Аккоргон айылындамын. Аккоргон айылында ушул элдин арасынан чыгып кичине кызмат кылып иштеген, айыл башы болуп иштеген. Ошол жерден көрө албастар болот экен. Ошол иштеген ишибизге тоскоолдук болуп, кийин жумуштан алып коюшкан да. Бирок элге ушул Мараттай болуп жан дини менен иштеген кишини эл мындай бааласа, анда турмушубуз оңолот сөзсүз түрдө. Эгер баалабай койсок, анда төмөндөй беребиз да, төмөндөй беребиз. Азыркы убакта эле мына бир мечит салдырдык, ошол убакта көпүрө салдырдык, Чуркап айыл өкмөтү менен Чуркап ушул ишти элдин немесин талабын аткарайын деп. Мончо салдык, ошо Жанустан акчадан чыгарып, ошол мончондо тургузуп бердик. Эми ошол мончо иштебей калды да. Ошол элдин мындай ошондон эле кичинекей мындай нерседен түшүнүп койсо болот да. Ушул иштеп аткан кишини баалабай койсок, ошол ушундай болуп калабыз деп ушуну бир эске алышса болот. Туурабы тургундар, Касык убакта мончо иштебейт, мына центрге келип атабыз да. Бала чака калды, ошо колдор, мунасалар келип түшүп кетет. Тияктагылар эмне болуп атканы белгисиз. Иштеп келет. Ошон үчүн иштеп аткан кишини бааласак, ошол турмушубуз жакшы болот. Мына Мараттын иштеген ишин телевизордон көрүп аттык. Башка угуп атырбыз, иштеп иштеген ишин жакшыбай айтты, айтабыздар.
ушундай кишини баалап, ошол кишинин колдоп, ар кимибиз ушу жакшы оюбузду элге айтып туура түшүндүрсөк, эл ошону бир колдоп кетет да. Кудайым өзү колдосун да. Ошого да бир жакшынакай эме кылалы. Бир жакшы ушуга чуркап коелу да энди. Тилек кылалы. Урматтуу туугандар, бата берип коелу энди. Кудайым ана амин. Я Аллах. Барлық мақтаулар сага болсын, Мухаммад ваның саламаттары болсын. Ушул баарыбыз мусулманбыз. Сенден гана жардам сурайбыз, сенден гана бардык тилектерди сурайбыз, Аллахым. Ушул келип ак ниет менен элине кызматтык кылып берейин деген адамдар мат кылганга, жакшы мейлет кылганга ушул демеңди колдоо. Жараткан өзүң жар болуп колдоо көрсөтүп бер, Аллахым. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika. Amin. Алату өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Чоң рахмат, Марат. Ушинтип элди сыйлап келгениңизге, анткени мен сизге ишенип калдым. Мына зор тарыхты Сейдрахманга катырып бердиңиз. Анча-мынча тыйын жумшап. Ошондон мына Ак Козу жамааты, Чоңкара жамааты 2 жолу чөп чабылдык. Чөпкө жакшы болду, мол болду. Рахмат, көп жашайлар. Ишиңи илгери болсун. Рахмат эге. Ушу аткарган жумушуң дайыма жүрөгүмдө калды. Рахмат. Мына бүгүн чоң жарышка түшкөн отурабыз. Албетте өзүбүздүн кулунубуз менен. Мен Маратка көп жолугуш жасадым да, себеп дегенде элдин камсапка жараган адамы элдин талабын, жердин талабын, өмүрүбүздүн келечеги жөнүндө бир канча ачуу сөздөрдү айттык, жаман сөздөрдү айттык. Атайын давлениясын 220-га чейин көтөргөнгө чейин ушунчалык апатиялык сөздөрдү айттык. Жигитти сынадык. Биз сынаткабыздан албетте көкөмө менен бул каратураны салган жок. Мына адамгерчилик ушундан сезилип атат да. Мына бүгүн дагы ушу жигиттин кылган кадамын көз жүгүртүп мен өзүм баа берип отурам. Бакайдай кылып аксакалыбызды бир капталына, Запкадай кылып энебизди бир капталына, экөөнүн эки көздөй кылып өзү баш болуп алдыбызга келип отурат. Ооба, Марат жаман көз алды болуп турганда ушу жигиттин иштерине көзүн жетип, өзүндөн аксакалдарын жейишип барган. Марат туурабы? Биз Мараттан жумуш сурап, же акча сурап барган жокпуз. Ушу бала кийинкисин айылыбызга келсе экен, мөлтүрөп турган айылыбызга жардам берсе экен деген максат менен барып талапты коюп, канаамды айттык. Аксакалдар өзүнүн оюн айтып, баарын туура кабыл алды. Себеп дегенде азыр мыйзамда жазылуу бийликтин бир бутагы эл деп. Туурабы, Марат ака? Сизди биз ушу эл биз сизди шайлап атабыз. Бирок мыйзамды карап отурсаң, биз көп жерин ашыкка кетирип алдык. Бул киши өкмөттү ала албайт. Бул киши президентти ала албайт. Бул киши биздин жок дегенде биздин көйгөй маселебизди көтөрүп турган гана шайлап атабыз. Мурунку депутаттардын баардыгы билет. Ак үйдү тегерелип, кагалайын деп бир убакта кучакташкан досторум кайрылбай кетти. Мараттын бир жерине азыр баа берип атам. Булактын көзүн ачсам, бул келечекке кадам деген. Асыганда ушу таластын башындагы каракол менен концовка келип, элинен бакалам дегенге бул өзү чоң кадир. Анткени Маратка да бир жолу катып айткам. Марат, эмнеге силер жогорку кеңештин депутаты? Премьер-министр келсе төмөн жакка алып жүрөсүң. Бу казанай көчөдө тоок кананы көчөдө. Жогорку кеңештин депутаты бу кананы тоок шайлаган жок да. Эл шайлады. Эгерде эски депутат болсо, эски премьер-министр болсо, ушу элдин көйгөй маселеси, жашоосу кандай,
тиричилиги кандай деп туруп биздик колдой турган ушул киши да. Endi men aytarım Marat, көп сүйлөсөм мен билесиң, бекетти киши көп сүйлөйт. Men aytarım, кааlarım, мына ушул Каракөл эли бийлик менен компания менен кармашып, бир ууштай болуп туруп, ушундай кадамда турган салт. Сен эртең ойлоп жүрбөң, ушу Каракөл эли консултели колдобойт деп. Албетте иштеген ийгилигин баардык кишилер айтып өттү. Ошо иштеген ишинин баары ушу элдин жүрөгүндө калды. Мына казыркы Айбек губернатор болду. Казыркы губернаторго мен дайыма бет кайтырмын. Биз кошоматтуу аксакал менен баргандабыз. Бизди сыйлап келип, эл деп келип бизге жолугушпаса, биз үчүн кызмат кылбаса, анын үчүн биз ага келип окшоп жүгүнүп барышыбыз керек. Ал келиш керек болсо да бизге айламай. Аким келиш керек болсо, мен силерге мына кызматты кылдырып, мен силерге кызмат кылганы келдим. Мына сен мына убада туруп берип атасың. Мына жазган кассетаны баарын мен ушу мурунку сөйлөгөн депутаттардын баарын телевизионден атып бир кассетаны да мисиме деп барып. Сен ошону беттешип атканда мына убада кылгансыңдар. Сиз али сизге наказ берилет. Каракөл менен Казакстан мындай жумуш кылып берем деп сиз Орусстан эчтеке чыга элек. Биз ошонун баарын эл менен акылдашып, кеңешип, мына масыл заводун баары төмөн куруп атат. Андан башкадан Каракөл менен Казакстан курулган эчтеке жок. Биз жетим баладай айлыбыздын жүзөгөнүн көрүбүз, жолдун кегин көрүбүз. Ушул айылда кимдер гана чыкпаган. Бирок ошолордон аздаты жок, аттаты жок элиме. Эл багышы эмне кылат? Шайлап десе шайлап аткан, депутаттар келип ушулардын бир арманын укпаса, бир сөзүн укпаса, бала деле балага карасаң бала болот да. Анан энди акы кайтарып, бийлик менен акчанын кулу болду. Чындык менен мыйзамдын кулу. Эл үчүн чуркасаң, эл эч жакта сени жерге таштабайт. Жолуң ак болсун, оңгутуңду чөмүрө салып, биз Кудайды буюрса колдуктап аткарабыз. Siz bugün bir gubernatör işlep ketkensiz. Nerede canan kalan bilesiz. Sonra buna sizin evinizden konu deli. Buna 300 metrede 1,5 milyon aktadı. Boğan hazır hanım siz bilesiz konumuşçusuz. Kanday materyal getir, kanday memleketi asıl bugün de cana aldı. İşte gel. Suğa kaldı. Ağa 4 metre buna beton kuyuş getirene septten matakta kuyurgandı. Eşkete kuyurgandı, cana aldı. Onu şoka kim yok bırakın. Hazırlandı, su çıkacak buna. Bu bir mesele. Siz gubernatör oturduğunda siz kadar kayan verin. Sonra Talas'ta bizden su meselesini sıfadeli bir hareket çıkarttım. Siz kadar kayan bonustan geldi koydu. Üçünü Oskol ötürüyor. Bunu Oskol Allah'ın aylık, aylığı veremediniz sıfası. Eğer o nasıl kanalın bağırını kıdırıp görünmez gerek. Tepede bir kanal var, sol tarafta geldi. O ipek tamamında. Bir yerde sürüş yok buna göre, yazarlar geçtiler. Dedi karma kanalın bağlarını kesin bitti. Har burada. Bana biz kantıp, yer su kararız. Sıp yemede Oğuz'a ötmesek, eşekle kurmasa, bereketine su kararız. Sudun var yarı cebine geti otur. Başından bunu olacak kup, su getirip akta törüyordu. Buna uşu masaya kanday olur. Jaman görmeseniz daha bir sorasız ki siz bunun gubernatör olup turganda Bilimlik Partiyasına soka veriniz, Kırgızstan Partiyasına. Sonra oşanın kesepetine şahırı taradı bunu ki. Hani endi gelgen oşan asırgan da oşan için atkarlasın. Men gümlet uzortattım. Биримдик мекенинде жүргөн баары билет. Кыргызстан партиясына жүгүргөн жок. Мен жана Дастан Арысбекович деген эниме жүгүрдүм. Ачык эле айтып жүгүрдүм. Жардам бердим. Ошол бала түрү араб немелери менен бияка жетпей калса да Таластын Манас районунда нылдыларды мектеп бүт бар мамлекеттик акчадан эмес, канча деген водопровод, канча деген мечит, канча деген каптарды менин элиме салып берген бала спикер. Мен ошого жүгүрбөйгөм. Жүгүрдүм, качпайт мен адам, любой жерде айтам. Жана берки биримдигибизге мекенемне Кудайдыга любойдон сурабыз, мен чоңдорго дайырган жумуштан алсаңар алып саласыңар деп, мен аларга жүгүрбөйм. Мен Дастанга жүгүрдүм, Кыргызстанга жүгүргөн жокмун. Кечирип коңуз. Экинчиси, жанагы сууду каналды баштаганда мына Замир Аким болду, ошол айыл өкмөт болчу. Менен сураган, сен
кум, шебенка, мен жака тиешелди мен барып түшүрүп бердим. Ошол жерде суу тармагынын чоңу жүрдү, Болот Байбачаевич. Эми мен каналды келип куруп атканын карап тура албайт экенмин аке. Сурап аттым, башка жерде көйгөйлөр болуп атты. Ошол берген нерсени жакшыраак айтып туруп кылбаган ошо акимдиктен суудун чоңунан буну сурабаңыз. Берде менин күнөөм жок. Мен Канизовго келип аттым, айтып аттым, сонун болуп атыр деди. А ошол зым койду эме кылбаганына Задыр менен ошо оозду начальник кылыш керек болчу. Мага даже ошону айткан да эмес. Мен жактан кум деди, кумун түшүрүп бердим. Шебенка деди, шебенкасын түшүрүп бердим. Семент деди, колуман келишинче сементин алып бердим. Калганын баарын ашар менен бүтүрүш керек болчу. Ошол жерде эле биз айылдарда ушундай каналдарды эл менен чогуу бүтүрүп аттык. Эгерде мага претензия болсо, келип айтсын. Мен билем. Анан кийин жанагы менин өзүм мечтамда жаман көрбөгөн. Ушу мен жетпей калдым ошо. Азыркы жери иштеп кетип, жана анчалар түшүп калып, неме болгондо, жана сиздер тартып койдуңуз зымдарды, токойдун жерине. Кайынын жеринде провод тартылбадыбы? Зым бар азыр. Ушул жерге бир асфальт жолду бүтүрсөк, берген не деген эл келмектен могу. Айдаралиев атам илтиккен кайын бакка. Ушуну действительно президент менен де сүйлөшкөм, өкмөт менен де сүйлөшкөм. Азыр коюп атыпчы дегенде мондой болуп кетти. Азыр барып иштеп калсам, мен бүтүрүп берем деп айтпайм, бирок ушунун үстүнөн иштейм. Башка жолдор бүтпөсө да Арал менен Көпүрө базарынын ортосундагы жол бүтсө, туристтердин баары ошол көрөт. Ошого жардам берет. Кудай буйруса. Анан муну мен кандай күчүм бар ушул жерде жумшайм. Потому что таласта эң эле туризмди өнүктүрө турган бир эле жерибиз бар. Ушу Айдаралиев атамдын кайыгы. Ушунду түшүндүк. Biz бүт бар жамаатка тарап кеткен. Жер бар, бөт бар. Багасы жер бар, жери колхозтога элгесе бир жерлери бар, бүт жана северо, Котошту айдап неметселер мынакей. Азыр жерди тантый кетти. Мынакей доктор неме Айталин доктор Акмалиев айтып атат. Ошо майда жанагы жерге чарба белгилеп келип туруп, илештип берсек, мына жерди биз уже айырабыз. Мына ошо сиз ушуга көз карашыңыз кандай сиз келсең ушуну алдыга жыдырасызбы? Siz şaylасаңыз келем да, шайлабасаңыз каттан келем. Чынында. Ошон үчүн асыңарга келип атам. Эме аке, мындай жана сиз кеч келип калдыңыз. Кудайым буйруп, сиздер мени колдоп өткүзсөңөр 3 айда обязательно биринчи 3 айларда келип, баягы кыдыргандай кылып эле ар бир районго отуруп силерди табып алам. Силер барбайсыңарбы? Мен истейсин деген жок, өзүм келем. Ал истегендердин баары мен сага муну кылып берем, мен сага асфальт жол салып берем дегендер келбейт. Мен антип айтпайм. Мен Кудайым буйруса кылгам, дагы кыла берем. Кыла турган жумуштар. Сиз экөөбүздүн да пландарыбыз бар, аны да аткарабыз, Кудай буйруса. Чогуу. Ушуну менен кыскартабыз. Ошо оңдобуз. Бата дейсин, аксакалдар бата берсин. Кудай буйруса колдойбуз. Рахмат. Батыр энемин. Ал Кудай буйруса ишеним партиясын өткөн экенсиң ала. Ошол ойлогон тилегиң кетет. Сен өзүң айткандай көзүнө болуп турганда баягы телевизордон көрдүк, бардык жакшы иштедиң айт. Эми дагы ошо Кудай буйруса, ошо депутат болуп, дагы ойлогон ойлоруңа жетип, ошо эл үчүн кызмат кылайлы. Чоң рахмат. Сизди биз тааныйбыз, чыган жигитсиз. Endi siz biz koldoğu dayarız. Hayalde işleri, kanday işleri biz koldoğu buyursak. Endi benim bir ömüm var. Siz yaktara oğlas boyunca emoğlu işlep durganda da buna öldeki Sadik'ti biliriz. İştepte Sadik'ti. Uşulu vakka çeyin, al mektepten aramanında. Uşulu vakka çeyin bunu yaktarı Sadik'e koşulundu. Uşu mektepten aramanın egerde siz koldoq, tiyakka oturup kalsanız uşuga yardım veriniz. Asıl yerden durun. Atenelerin bağırdığı çoğulduk, mayda çidaların çoğulduk dayardap koyduk. Endi uşunun tigi Sadik'e koşuyla hülalı kılıp durup, al üçüne saatıştı. Endi oşunu, çekeyle yerden durup oşunu açık verirle, antkeni 3 kilometre baştan ayağa. Kışın günü bir çekeyle naristelerini taşıma mümkünmüz. Taşıytırmanın daha çok.
ушуну ачууга көмөктөшүп коюңуз дедим. Сизге рахмат. Колдоп беребиз. Колдоңдар ичинде колдор. Рахмат. Чоң рахмат. Мурат Biz burada işlediğimiz uyumuzda davıştayız. Buna deputatlar ko'rsatayotganimiz deputat buyursa borib saylab beramiz, qo'llab beramiz, deputat bo'lishimizni biz tilakdashmiz. Çok rahmat. 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 Bu Kırgızistan boyunca göçmenlerin oyunun ötköründe kesinlikle zalımız çok oldu. Gündük günde осы жаш балдар менен осы жерде жүрүп чоң эмгек кылдыңар. Канча деген кишилер келди. Тарас эл, Манас элин көрүп, чоң ыраазычылык билдирип бул дагы бир жакшылык нерсе. Экинчи мына жерден Камилер айтып атат, Аксакалыбыз айтып атат. Пандемия учурунда элибиз менен бирге болуп, ушулар постта, күн суукта, күн ысыкта, ысыгына күйүп, суугуна ошо эл менен болдуңуз, ошо элди ыраазы болду. Üçüncüsü mına özün saat ortasında suğap geldi. Biz Aksakal aytıp kettik, sol tarafta da salınımlar çoğun oldu. Biz 8 kilometre yer okşap biz tağın kanalığında kalmış. Adırın okşap işine verildik. Kanca degen hektarlar suğarılıp, öyle su içpegen yerler su içip, mına yer içine yaşosuna öyle oldu da öyle. Dördüncüsü mına Бәрі саясат болған бір ескі тышқы туризм көтеру бойынша. Ошонда сіз Тарасқа барып, кәдімгідей екі жақтың келісім түзіп, ішкі içine оңына жылдыны бірақ бұл қайрылы оңдырып баратқандай, бұйырса бұда ішкі ашат ойлаймын. Анау жерде отырған енелер аталардың бір ғана көйген сұрауы бар. Солар айтып жатты, ошо мынау больницаны көріп тұрасыз. 1937 yıl kurulgan. Buna 84 yaşta çıktı. Buna adı içine girip kişi o şeyde görmeden korkar. Sırakeli kolları. Buna çok sistemini atar. Sen kanadında kosmetik yana onda koyarlar. Anam endi bundaydı. Hazır rottamın içine gidip görsemizler. Yazıp kaçacak. Oşam yazıp kaçacak. Jurkamının cevabı otur. Usul zamanda oşo. Жазып басып жұртқа менен жауып отырып, нәрестелер сақтап атқан мына медиктерге чоң рахмат айтыш керек. Ошолар жылынап, қанша деген нәрселерді жарық дүниеге келтіріп жатыр. Ушунда бір жақсы айтарымыз ушу больница жағынан бір ойланып, мына мысалы сіз өзіңіз учурунда жанагы Таласта атайын эме курдуңарга жер боюнча компаниясында. Мен байлап жооптун аларга алар деле мындай саап өткөнүп турду энди. Yakan neresi vermeyiz, anamızı. Bir sistemden ötün götürülen şu uçağa girip, üstüne gelirse, buraya gitsin ya. Buna evde kişilerin varlığı kolay yapar verilmişini bilir. Yaşaka bence sağlık besenizler, yakşı olabilirler. Bizim böyle yaşadık, pandemiye ulaşmanın boladır, böyle aksızlar. 5 ayda, Karakol, Tavırlar, Akkorgan, buna komünizm, en üstünde yerlerinde çok ocakta otururlar. Maqlar күн үстінде келеді бізге. Ошолар қарағым больница құрып бергенге жақын беріп қойсаңыздар. Бақытсызға тек Құдай бақ қолдасын. Осы елдің қандай жақсы тілектер болсын, марқалы болсын, іші игілікті болсын. Рахмат. Чоң рахмат. Айтқаныңыз келді. Менен больницаны коронавирус болғанда бір де больница қылған жоқ мен Қыдырбаева. Сенің больницаның артында біз Астан Арысбек Шөкеевич мен айтып, арабтармен сөйлесіп жатқан санам мынандай болып кетпеді. Қазір мынау Құдай бұйырып Жақсанғай болып, найм болып кетсе, басқа жерді білем, Көпір базардың больницасы мен арабтарға предложение қылған. Қазір жаңа проект бар дейсіз, Құдай бұйырса, обещать етті, бірақ бітіреміз бұны. Яда керек, еді больницаның ежелері білек бірақ жерлер. Мен жаңа айтқан жердің барын көргім, жақтарым бар. Тамақ. Құдай сен денсаулық берсін, өмірің ұзын болсын. Үй менен аман-есен болып, қайсы жерде іштесең дағы, ишің игілікті болып тұрсын. Ошоның ішіне мына көпір сарайын ұмытпай, любой уақытта бізге көз салымын қосып жүргін. Құдай барымыздың тілегіміз берсін дағы, жақсылық болсын. Амин. Амин.
мен де ушинтип ойлогом, көпүрө базарга талдуулап келгенде ушундай аталарым туруп мага жүрөгүнөн чыккан баталарын берет деп. Кудайым колду силер болду, силер жардам берип өтүп кетсем, жаңы айтып кеткен иштерим бар аткарганга жүрөгүм менен аракет кылам. Марат Байкени айыл келип депутат болуп иштегенден баштап таанымда Марат Байкенин айтып аткан башты бар чындык. Эң жөнөкөйлүгү бар. Аламдык эме менен жүргөн патриоттук сезимин айтып аткан сөзүм бар чындык да. Марат эке, мындан бери булайым колдоп иштеп. Эл үчүн иштеп бериңиз, Аллам колоп депутат болуп калсаңыз. Ишиңизге ийгилик, элибизде тынччылык болсун, баарыбыз Кудайым буйрса колдон келишинче жардам берелизге. Аллам насип этсе баарыбызга, Марат эке. Ишиңизге ийгилик, Кудайым колдоп иштеп. Bizde siz öldürüp bardыңыз барган жоксуз билесиз, биздин жол мергеченде бүтүп калды. Калган жагы илгеримде болчу. Жолдо машинанын нары бери кыйшайтып айдаган кишини мас дечи. Азыр сол дейбиз аны. Тапыратып өтүп кеткен киши мындай жиндикке мас экен дейбиз да. Себеп дегенде биздин өй жактан жол невозможно басышка. Бул биринчи суроо. Экинчиси азыр биздин карапайым элде кредит бүт эле. Бүт кредитте отурат. Анан шарты келгенде шарт бизге чоң пайыздар менен келет да. А негизи түпкүрү аз пайыз менен келет экен. Эл болгондон кийин угулат экен тияктан бияктан. Ал экинчи маселеси да больница. Больницага барсак бизде жашы өтүп кеткендеги кишилер келет 80-деги. Мен 3-4 жыл калдым, апамды больницага бардым. Орнунда жок, биздин райондо эле больницада да. Айтсак жаман көрүнүшөбүз. Себеп дегенде азыр биздин элде оору ушундай каптап турган кез барып көрүнөйүн десең, анака мынака деген нерсе көп. Тияка бар, бияка бар. Ана бизден колдон келиши Талас районунун ушул жака бир Кудай буйруп, Кудай жалгап келип калсаңыз, бир ушул маселеге көңүл берип койсоңуз. Рахмат. Биздин көчө айылдын ичинде. Эми айылдын ичинде ал чечиле турган вопрос, алар азыр Кудай болот. Но мен өзүм немем жаңы аралдан да айттым, мурун губернатор болуп турганда да 6-7 жол кат жазып кайрылган ушул жолдучу аралга чейин. Аралдан Көпүрө базарга чейин. Жана зымдар тарттырганбыз, көрдүң да? Ошону тарттырганда туризмди өнүктүрүүгө деп идея меники болчу. Давай тартайык, кубалап бүт барын эптеп жазады айылда. Зымын бияктан, тияктан болуп. Эми ошол жана асфальт жолду салсак, Талас области полный туризмге учергелет болчу да. Эс алганда. Жана Айдаралиев атабыздын кайындары сонунда. Ошол могу жерде турат, азыр бул депутат болуп калсам, первый из моих программ будет ушул жол. Ушуга күрөшөм мен. Потому что ушуну кылып алсак, туризм өнүгөт. Таласта башка Бешташыңар эле бар, Аскар тоо жана Сас башка эчтеке жок. Жана Кара Бураң кемесине бар, Үрмаралда бар эми кичине токой, бирок азыр мондой жер туризм өнүктүрүүгө жок да. Ушуга бар эле туризм жөнүндө сүйлөшөт. Мен ошо культурага эле бүт жака жаздым каттарды, губернатор болуп. Эми берге эрип керек да, эми азыр Кудай буйруп барып калсаң, чакырып алып сүйлөшүп, ушуну кылсак, анан ошо менен кошуп ички жолдорго азыр мынакей жери иштеп атат Кудайга шүгүр. Аерде жана 2% түшөт. 1 миллиардка жакын акча түшүш керек азыр. Но быйыл жаңы жылдан баштап ошол акчанын баарын биз Талас освоить эте албай калабыз. Ошондо бүт жолдорду эми айылдагы жолдорго чейин баарын салыш керек. Аябай жылда кетирип туруш керек акча. Жок кылып турбасаң, аркы жыл дагы эле ушунча түшүп калат. Ушунун үстүнөн бар иштеп, барып жабылып алып туруп. Прозрачный кылып иштеп койсок, көчөлөр эмес, унук эмес, бияка чейин. Таласты Швейцария кылыш керек да, адим словом. Ошого мен барсам, силер жардам берсеңер, мен кыйкырганда эле эл чогулуп турсаңар бар, мында биз жаза беребиз. Жер үйгөндө парк отурган иштеп. Конечно, анан жанагы немени жана здравоохранение айтпайм, жана больницаны баштап аягына чыкпай калбадым. Азыр ошону первый очередь бүтүрүш керек. Азыр мен келсем эле жер үйдү мойнунан алам. Баягы мен айткандар да коюп берилди деп. Жетсе менен мына. Бүгүн мандат алсам, эртесин мери келем. Кудай тур. Келип туруп больницага бүт оборудование алдырам. Ал биринде силерге барына керек. Ал эч ким не застрахован. Машина менен барат, басып барат, бүтүн сынып калыш керек. Врачтар бар, алып келдик, больницаны дайындадык, оборудование акчабыз да бар, ошону койбой атып да азыр. Күн жазышыбыз керек. Ал кылабыз аны. Кеч болсо сөзүлөр кошумча айтам, унутуп кайттым айкам. Азмына мен билем, мектебиңди эле билем, замирлер кандай болгонду билем, мен замирлер менен канча кыргызчанды уктуңар болуш керек. Ушу немени
Азыр шайлап атканда шайлағылачы нормальный бирөөлөр. Мен билем берди көйгөйүн шайлагыла барыңар, айылга айткыла барыңар жабылып эле. Эртең сен айткандай таластан 2 мандаттан экөө эле барып калышы мүмкүн, башка депутат да жок болуп калышы мүмкүн. Азмын бөлүнүп жарылып өтсөк. Көптөр жүрөт мен партияданчы. Мен көрдүм мен менен баратам ер азаматтар. Бары өзүмчө мыкты. Мен жаман деп айта албайм бирөөдү. Бирок ичинде элге иштеп, бул жерде жүрүп, бул жерде ысык сууна күйүп, силер менен чогулгон мен көргөн жокмун бирөөдү. Вот шайлагыла мынакей, силердин колуңарда. Анан эртең менин эле кармалып сурап аласыңар. Айтпадым мына камераларды эртең азыр тартып деле отурсак, муну обещать этпедим анакей. Колума эчтеке обещать этпейм, бирок баарын жазаңдар, силер менен чогулам. Элим алдыма коюп коем да, баарына президентке чейин барам. Вопростарым бар. Знаете, сколько көйгөй? Кейбір айылдарда жоқ болчу. Эптеп жана арабтарды алып келип, биягынан мечит салдырабыз көрдүңөр, канча мечиттер салдым. Биягынан фаптарды салдырабыз, аягында арабтарды асан өкөз көндүрдүк, мектеп салып берилесиз деп. Оны ылдын мектеп чытып калды, бир күн калып калат. Жаныбыз деле болот ал. Ошол жерге Далбаста болду, бир мектеп салдырабыз, 8-мектеп Таласта. Аерде сүйлөшкөнбүз. Аерде да азыр жана эски мектеп аны куруп бериш керек. Азыр могу турган мектептер салынып аткан мектептердин кээ бирлери фундаменти мондой туруп атпайбы? Могу жер үйдүн акчасы менен коркпой эле буларды бүтүп салыш керек. Бизге берилет ал акча, Таласка. Жер үйдү пайдаланыш керек да. Ал жер үй бүткөнчө биз Таласты Швейцарияга алышыбыз керек. Баарыбыз менин бир туугандар баккакта жүрбөй, жакшыраак асфальтта жүрүш керек. Вот это я хочу, да, я это буду делать. Менин каалоом Байкебизге баягы Кыргызда жаш сөз бар да. Бөлөк элдин султаны болгончо өзүң элиң ултаның бол дейт да, ултаны бол дейт. Ултан деген билесиз да бар эле. Могу кийимдин таманындагы нерсени айтат да. Анан эл үчүн иштеңиз, жер үчүн иштеңиз, ушу Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетишин бир салымыңызды койдуңуз. Баягы биз өзүбүз мусулмандар сахабаларды карап мындай эме алабыз да, мисал алабыз. Мисалы үчүн Умар радыйаллаху анху эл үчүн, жер үчүн күйгөн халифа деп коет, президент болгон да. Ошон бир аз окуясын айтып кетейин. Бир адам жумуш бир иш менен келди дейт да. Ошондо Умар радыйаллаху анху аны убакта Шам болгон. О Шам менен бир мамлекет эмени жазып отурган. Анан тигичиден сурайт да, эмне үчүн келдиңиз? Мамлекет иш менен келдиңизби же өзүңүз ишиңиз менен келдиңизби дегенде, өзүм эле ишим менен келдим дегенде, жанагы шамды өчүрүп туруп, тияктан алып туруп башка шамды күйгүзгөн да. Анан таң калып сураганда, эмне үчүн мына шамды өчүрүп туруп, анан мына шамды күйгүзүңүз деген айткан. Мынагы жаңа эле күйүп турган шам бул мамлекеттики деген да. Жаңы алганы бул өзүм мээнет менен тапкан шам деген. Анан мамлекеттин шам эме ишин ошо мамлекеттин шам менен кылам. Сен өзүң иши менен келдиң, ошон үчүн өзүмдүн тапкан багы мээнет менен тапкан шамды күйгүзсүн деген да. Көрдүңүзбү? Мамлекеттин эмеси бир аз болсо дагы эмнекен кетирген эмес. Сиз да ошондой иш кылыңыз да. Эл үчүн, жер үчүн. Анан баягы мындай да 30 жыл болуп калды да биздин эгемендик алганыбызгачы. Азыркы жаш балдарчы ошолор 30га чыгып калды. Буюрса. Анан кийин тетякты көрүп алып эле талим тарбия ала берет бала. Илгери эмне болосуң? Сот болом, прокурор болом дечи. Анткени сотторду көрчү, прокурорлорду көрчү, бай көрчү бар, тепкен машина тепчи. Анан сизде азыркы мына Кудай буйруса, азыркы мына шайланып турган депутаттар эл үчүн иштесе, анан эл үчүн иштейт экен, жер үчүн иштейт экен деп, ошондой кийинки келаткан балдар дагы сиздерди көрүп тарбиялайт. Анда бир аз дуа кылып коелу. Амин. Алхамдулиллахи rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah özün görürsün ya Allah. Şu Marat Baykevic'in emne halası olsa tilebezin orundasın ya Allah. Yer üçün, yer üçün istegen insanlarından kılın ya Allah. Özün yardım ver, özün yardım kıl. Bir kana yardım veri durgan özünsün ya Allah. Bizim onun hiç nerse gelip getireceğim ona. Sebep gelmiş ya Allah. Şu Marat Baykevic'in deputatlık ötüp getip el yer üçün istegen insanlarından kılın ya Allah. Amin.